Барыңарга ысык салам, жамаат. Кубанычтамын кайра көрүшкөнгө. Жолдо Европада иштеп аткан туугандарыбызга ак жол, Кыргызстандагы туугандарга камданып Европага барып иштейбиз деген туугандарга ийгилик каалайм, ден соолук баарыбызга. Келгиле тахограф жөнүндө сабактарыбызды уланталы. Бүгүн кандай теманы талкуулайбыз? Баарыбыз эле максатыбыз бир, иштеп атканда жүктү убагында тез арада алып барыш керек болуп атат. Ар кандай варианттар бар. Жолдор кээ бирде жагдай ошондой болуп калат. Кээ бирде штрафка илине турган жолу болуп калат, бирок ага карабастан ошого да барыш керек болуп калат да, зарыл болупчу. 561 токтом ошол тахограф жөнүндө иш эрежесине бүт тейлейт, бирок Европада дагы бир нече мыйзамдар бар, ошо водительдерге тиешелүү, алар деле уруксаат берет, жолдору барда уруксаат берилген. Мисалы үчүн, жагдай кандай болуп калышы мүмкүн? Мисалы үчүн биз мынакей Москвада иштеп атканда плита тартчубуз, Очаковадан Псковко алып барчубуз, анан Псковко алып баратканда стационарный бир чоң пост бар да, транспортник деп коет алардычы. Анан ошол транспортниктен өтүп баратканда знак турат да, грузовой машинелерге оңго деп, через вес. Сөзсүз ошо через вес өтүш керек. Через вес өткөндө, кээ бирде жүктөгөндө перегруз менен жүктөөчү, анан перегруз менен баратканда эми уже билесиң да, веске кирбейсиң. Веске кирбей эле түз эле өтүп кетесиң. Түз өткөндө знак турат. Вес запрещен грузовым депчи, грузовым строго направо деп. Ага карабастан түз эле өтүп кетчүбүз, нарушение кылып. Эмне себептен? Анткени ошол вес запрещен знактын нарушениясына кирсек, анын штраф ошондо где-то 18-жылы, 19 жылдарда где-то 1,5 миңдей ушундай болчу. 1 миң, 1,5 миң болчу. А веске кирсек, перегруз менен киргенде 1 тонна, 1,5 тоннадан перегруз болуп калса, анда 150 миң сомго чейин, 1000 рубльге чейин де сом деп атыптырмын да. 1,5 миң рубль штраф вес запрещенго, веске кирип перевес менен киргенде 150 миң рубльге чейин штраф, андан да ашык штраф салчу да фирмага, и плюс водительге да салчу. Ошондуктан эки вариант, анан кайсысын тандайсың? Албетте грузовой запрещенго кирип эле ошо өтүп кетчүбүз. Кээ бирде токтотпойт, кээ бирде кууп барып токтотчу даже. Кууп барып токтотсо эмне дейбиз? Токтотот, нарушили, нарушил. Почему нарушили? Анан байкабай калдым, тиги бу деп иш кылса, нарушил. Протокол жаза бергиле дейсиз. Жазат, анан 1,5 миң штрафын жазат, чейин барып төлөп аласың, же картадан төлөсөң эмесин распечаткасын келип фирмага көрсөткөндө, ошо фирма ошол акчаны кайтарып берчү. Анткени фирмада аларга деле жакшы, 150 миңден төлөгөндөн көрө, андан көрө 1,5 водительге эле берип койду. Ошондой варианттар болуп калышы мүмкүн да Европада деле. Кээ бирде, мисалы үчүн мынакей жумалык паузалар бар. Жумалык паузалар 24, анан 45. 45 паузаларды кээ бирде өзүбүз үзүш керек болуп калат да. Атайын үзүш керек болуп калат. Эмне себептен? 45тен өйдө өтүп кетсе биз кабинадабыз. Анда очойто штраф салат. Фирмага да салат, өзүңө да салат. А 45ке жетпей 44-30 менен үзүп салсак, моточкага коюп коюп, бир 10 мүнөткө. Болду, андан ары деле кайра пауза коюп койсок болот. Болду, үзүлүп калды. Кыска болуп калат да, 45 эмес, 24 болуп эсептелет, кабинада жата берсең болот. Анын штрафы бир нече арзан да. Ошо атайын үзөт. Ошо сыяктуу эле, мисалы үчүн мынакей суточный паузалар бар. 9 сааттык суточный пауза. Биз билебиз 9 саат, же болбосо стандартный 11 саат. Дагы кандай пауза бар? Суточный. Экөөнөн тышкары барбы? 8 саат турса болобу? Же 9 саат турса болобу? Же 5 саат турса болобу? Ошондой суроолорго 561 токтомдон тышкары мыйзамдарда жазылган.
азыр көрөбүз. Ошол мыйзамды териштиребиз да талкуулайбыз. Ошондой жагдайлар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн? Мисалы үчүн Европадан келип парковкага турдук түнү. Түнү келдик, фирманын жанына, промзонага келип карасак бир площадка, чоң эле площадка туруп алдык түнү, байкабайбыз. Анан түнү келип туруп анан кийин пауза түгөнө элек охрана келет, давай кеткиле бияктан. Эмне туруп алдыңар, бияка уруксаат эмес деп. Эмнеге уруксаат эмес десеңер, тигине знак турат, киргенге болбойт. Знакты байкабай калыбыздан туруп калды. Анан охрана айтат да, давай кеткиле. Анан паузаны үскөндө штрафка илинебиз. Кандай штрафка илинебиз? Ушул жерден как раз вариант болуп атат да. Штрафтын эки түрү болот экен. Арзаны болот экен, анан кымбаты да болот экен да. Эмне себептен дегенде, ошол европейский 7 сааттык бир эреже бар экен да. Ал деген мынакей сүрөттө көрүп аткандай исполнительное решение Еврокомиссии от 2011 года 2011 жылкы 3759 деген экен. 7 июнь 2011 жылы чыгыптыр ошол чечим. Ошол чечимде эмне деп айтылат? Мынакей чечимдин өзү азыр сүрөттө көрүп атасыңар. Евро чечим. Котормосу мынакей орус тилинде котормосу. Эмне деп жазылып турат? Котормосун байкасак 561-токтом, где-то орто ченинден ылдыйраак байкасаңар 7 саат деп турат, көрдүңөрбү? Ошону окусак мисалы үчүн. Отсчет дневного периода управления транспортным средством заканчивается с началом беспрерывного периода отдыха длительного не менее 7 часов. Өзүм да түшүнбөй калдым. Келе талкуулар, бул эмне деген 7 саат экен. Көрсө. Жанындагы сүрөттү байкасак, көрүп атасыңарбы? Сары, кызыл болгон бир көп түстүү сүрөт, мынакей. Суточный пауза деп турбайбы? 9 саат деп. Мынакей. Жети саат деген эмне деген 7 саат? Ал деген мисалы үчүн келдик, суточный паузага турдук. Кечинде турабыз. 1 саат турдук, 2 саат, 5 саат турдук, 6 саат турдук. 6 саат 59 минут турдук. Ушул 6 саат 59 минутта биз охранник келди. Айда деди. 6 саат 59 минутта дароо эле айдап кетсек, охранник айткандай болупчу, кой, кетип калалы, полиция чакырам деп атат депчи. Анда биз илинип калат экенбиз да, аябай чоң штраф. 2 минут күтө тургулачы, жылып кетем депчи. 7 саатка алып келип туруп, 7 сааттан ашырабыз дагы, 7 саат 1 минут деп коелу, 2 минут деп коелу. Жылсак, бөтөнчө штраф болуп калат экен да. Аябай төмөн штраф болуп калат экен да. Ошол 1 минут эле роль ойноп калат экен да, ошол мыйзам боюнча. Жана окуган мыйзам боюнча. Келе сүрөттүн өзүн эле байкайлы азыр мынакей. Сүрөттө бизге берилип турат, мисалы үчүн. Мисал катары. Суточный пауза 7 саат деп турат эң үстүндө. Эми ылдыйраак карайбыз, мынакей дата деп турбайбы, сол жакта үстүндө. Көрүп турасыңарбы? Дата. Анан бер жагын датанын жанында 2019-04-45 деп турат. А берде 21:45-те токтоп турубуз. Сол жагында. А оң жагында 04:45-те жылып турубуз. Анан санаганда баш аягы эми 10-до туруп анан кийин 5-те жылдык деп койсок, кечки 10-до турдук, таң атпай 5-те жылдык деп койсок, ошондо 7 саат болуп калат экен да, толук 7 саат. 7 саат болгондо, значит, оң жакта карасак, общий штраф деп турат да, 650 злотый эле болот экен. Мыйзам боюнча. Же болбосо, ылдыйкы суточный пауза 6 саат 59 минут. Кем болуп калды. Ошондо кандай болуп калат? Мынакей, сол жагында 12-де токтоп турубуз,
жок, 21:45-те токтоп турбуз, 04:44-тө жылып турбуз да. Эми 1 мүнөт токтоп күтө турганда 7 саат болуп калмак экен да. 1 мүнөт жетпей калыптыр. Анан бу жерде квадратта, кызыл квадратта көрүп турасыңар, 6 саат 59 мүнөт болуп калыптыр. Ошол айырмасы үчүн эле штрафы, очойто штраф 4100 злотый. 650 злотыйбы же 4100 злотый. Айырмасы. Байкабайсыңар. Ошондой болот экен да. Анан өзүңөр тандайт экенсиз. Бул вариантты мисалы үчүн водитель өзү тандайт. Ордунан эле. Логист айтат мисалы үчүн мынакей. Силер кечигип атасыңар, эртерээк жылып кеткиле депчи. 6-да эмес, 7-де эмес, 5-те эле чыгып кеткиле. А 5-те чыксак биз 7 саат туруп калгандай болобуз. Бирок билесиңер, 7 сааттан ашык туруп коебуз, штрафы деле азыраак болот. Мен айтасыңар кимге, логистке. Хорошо, андай эле зарыл болуп атса, тияктан күтүп атса, анан кээ бирде фикс выгрузкалар болуп калат, точно убагында барыш керек да. Кээ бир заводдор ошондой. Алар иштегенде кампалары жок. Именно конвейерге алып келесиңер да жүктү. Алып келгенде ошо именно конвейерге алып келген жок, именно барып туруп конвейерге түшүш керек да. Силер кечигип атасың. Конвейерге жетишпей калсаңар штраф, анда тиги завод келип туруп анан рекламация жиберет да. Фирмага штраф, перевозчикке штраф, алардын штрафы таптакыр эле аябай бийик. 10 000, 100 000 евролар дегендей штрафтар. Ошон үчүн логисттер макул болот. Штрафты биз өзүбүз төлөйбүз, жыла бергилечи. Анан силер тандайсыңар. 6:59-та жыласыңарбы же 2 мүнөт күтө туруп анан кийин 7 саат ночной пауза толук туруп койдуңарбы, болду. 7 сааттан кийин жыла берсеңер, бөлөк штраф болуп калат да. Себеби, эмне үчүн дегенде 7 саат. Көрсө. Сутка айдадык, турдук паузага. Түнкү паузага турдук. 6 саат 59 мүнөт туруп кайра айдап кетсек, эмки суткада санабай калат экен ошол пауза. Түнү турбады деп санап калат экен да. Анан кечээки айдаган убактыбыз, бүгүнкү айдаган убактыбыз кошулуп калып, анан кийин 9 сааттан болуп, анан кийин мына сүрөттө ылдый жакта көрүп атасыңар. 18 саат болуп калат экен да. 9-ка 9 тогушкан 18 саат. Эгерде 7 сааттан ашык туруп койсок, анда бөлүнүп калат экен да ошол 2 күн. Кечээ айдаган убакыт менен бүгүнкү убакыт бөлүнөт экен да, 2 суткага бөлүнөт экен да. Ошон үчүн штрафы кем. Кичирээк болуп калат экен да, штраф төмөн болот экен. Ошондой ыкма бар, ошону байкап, эске алып алалы. Кээ бирде болуп калат. Спецстоянкага туруп алып, түнү келип алып байкабастан. Кээ бирде жеңил машиненин стоянкасына туруп алабыз байкабастан. Же логисттер өздөрү суранат, тезирээк баргылачы депчи. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Эми сөзсүз буза бергиле деп бу жерден эч ким айткан жок. Мыйзамда бузбагыла, 9 сааттан толук тургула. Бирок кез-кезде ушундай варианттар болуп калса, билип алгыла да. Ошо билесиңер да, ушундай 7 сааттык чеги бар экен түнкү паузанын депчи. Рахмат баарыңарга, көңүл бурганыңарга, каналга жазылгыла, катталгыла, комментарийге киргиле, суроолор болсо, баса суроолорду комментарийден бере бергиле. Мындан ары да талкуулайбыз ушундай башка мыйзамдарга, бизге кандай уруксааттыктар бар тахограф жөнүндө, кандай жолдору бар тахографтын депчи, сыры кандай депчи. Эми көбүнчө деле водительдер билбейт моундай ыкмалардычы. 90% водительдер билбейт болуш керек. Мындай эле көп айдаган профессионал водительдер болбосо. Пайдалансак болот, пайдалангыла. Очойто штраф төлөбөстөн тандагыла. Баарыңарга ийгилик, ден соолук,